өзгөчө студиябыздын төрүнөн конокторубуз орун алды, анда тааныштырып өтөлү. Ооба, бүгүнкү конокторубуз тандалган таланттуулар группасынын мүчөлөрү Нурмамат Максутов агай, Шералы уулу Сүйналы мырза жана ошондой эле Нурсулуу Төлөнбаева бизде конокто. Саламатсыздарбы агай, кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен куттуу студиябызда көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Таң кымалайыңыз жакшыбы? Жакшы, Кудай. Агай, сиз алыстан ат артып Кадамжай жергесинен келдиңиз. Эртең менен канчада жолго чыктыңыз? Кечинде келип жаткан бери. Кечинде ушул жерде. Демек таңды оштон тостуңуз. Акыркы жолу ошко качан келдиңиз эле? Кайка? Ошко акыркы жолу качан келдиңиз эле? Көп болду? 1 жылча болду окшойт го. 1 жыл болду. Өзгөрүүлөр барбы ош шаарында? Же кечинде келип байкабай калдыңыз болчу? Кечинде келдим. Буюрса бүгүн дагы кененирээк көз чаптырасыз деген ишеничтебиз. Эми болсо жогоруда айтып өтпөдүкпү, тандалган таланттуулар группасы деп. Эми алгач эле ушул боюнча суроо салгым келип атат, кесиптеш. Бул эмне болгон группа, ушул группа боюнча алгач кененирээк айтып өтүңүздөрчү. Анда мен айтып өтөйүн. Саламатсыздарбы, Кутман таң жалпыңыздарга. Бул тандалган таланттар группасы 7 дуандан, 7 облусттан тандалган. Муну түптөгөн эми Бурул канат деп айтабыз. Азыркы учурда Москва шаарында, Санкт-Петербург шаарында иштеп атат. Муну 2021-жылы түптөгөн, 25 ноябрда түптөгөн, бирок азыркы учурда көп мүчөлөрдү тапты, анан жалаң таланттуулар. Бул республика боюнча, 7 дуандан. 7 дуандан биригип, анан негизи биринчи таланттуулар деп ачкан, кийин мындай иргеп туруп тандалган таланттуулар кылып ачты да. Анан ошо тандалгандардан да тандалып биз келдик. Демек биз күчтүүбүз дебейсизби? Эгерде дагы биздин катарыбызга кошула тургандар болсо, мен номерин айтып кетейин. Бурул канажайынын +796 менен 50 83 30 03 номерине кайрылсаңыздар, сиздер дагы кошулуп биздин катарда ырдап, маанай көтөрүп турсаңыздар. Демек бул жанакы эл арасындагы катылган таланттарды сууруп чыгып, алардын башын бириктирип, ынтымактуу бир команда түзүү максатында түзүлгөн, сонун. Анан агай, бул группага сиз кантип кошулуп калдыңыз? Бул группа боюнча маалыматты каяктан алдыңыз? Группага мен Рыспай Абдыкадыр фондунда дагы мүчөмүн. Ошол Рыспай Абдыкадыр фондунан ырдаганда ушу бирөө айтканбы, анан ушундай фондубуз бар деген макул деп кошулдум. Бурулхан өзү Алайдын кызы. Бул өзү көрсөңөр ушул группада ушундай берилген кыздардын бардыгына жооп берет, ошол 100ге жакын адамдардан приздерди берет да. Ушул жакшы ырдагандарга ушул 500 же 1000 рубль ушундай приздер берүү ушунчалык эми ушул. Демек ичи ара кызыктыруучу да бар. Кызыктыруучу приздер. Ал онлайн аркылуу болобу? Кандай болот конкурстар мисалы үчүн? Конкурстар онлайн аркылуу эле. Ошол WhatsApp'тан эле ошол ырдайбыз, мындай видеодон чыгып ырдагыла алып өзүбүздү тартып ырдап жөнөтүп турабыз да. Анан сындашат, сынга алышат, ортодо анан эң мыктыларына ошентип билектерди акчалай которуп. Сонун. Жакшы, ал эми Сүйналы мырза, сиздин кошулганыңызга канча болду бул группага? Көп эл болуп калды. Байкасак үчөөңүздөр 3 аймактан болосуздар, э? Бирок башыңыздарды бириктирип, ынтымак алып келген ушул тайпа. Бүгүн биринчи жолу көрүшүп атабыз. Биринчи жолу көрүшүп атабыз. Бирок WhatsApp'тан мындай сүйлөшүп. Жакшы, сонун. Анда эмесе сиздерден эми алгач эле бир чыгарма сураналы. Кимиңиздер баштап бересиз? Ким бересиз? баштап бересиз? Сиз баштап бересиз агай? Агай баштап берсин эми. Ассаламу алейкум, саламдашып алайын, саламат десин аманбы, кандай тууган агайым, салам айтам жалпыңа, оштугу көргөн калкыма, жашың менен карыңа, аял эркеге барыңа. Атын тупайган. Айнура. Айнура менен Азамат сүйлөп турса магдайда, сүйүнүп жүрөк тазарат. Салам айтам силерге, саламат эсен болгула, Бакталайга коңгула. Танышып кетсем мен өзүм, Кадамжайдан келгенмин, тегим Бостон элденмин. Кадамжай менин борборум, Таалатандан ойдоң, сымап сурма көмүргө, айтамын абдан толгонмун, ак шокусу көктүрөп, көркөмдөп турат тоолорун, аскада сайраулары, мөлтүрдөй таза булагы, гүл жыттанган Кадамжай, Кудайдын бергени бул дагы, кулжа кийик дагы бар, кекилик койон башкасы, санаам жеткиси жаныбар.
Özöндөргө жып толгон, анан көптөн малы бар. Дыйканчылык жагынан, айтайын дарак багынан, келе салмагайын олу, ийилип турат шагынан. Анжир менен жүзүм таттуу болот барынан, тамеки пакта егилет, түркүн дандар севилет. Türk'ün dalları sevillet, yenden yeksin bol bolot, bulcan ketsem belgillet, darbuzu menden konum, damın bütkül el billet, aytayın tuğandar, elimden çıkkanlar, elimden çıkkan is kakkan, kalkanın kamın oyloğun, erkindüğü üçün is kakkan, kokonga koldu joldoğun, zalim kuday arkandı, kokonda kuğundoğun, anım menen bolboğun, ıskobul kelip jerdemge ya, iskaktı tattanı kozgoğun, moldan iyaz avavız, algaçkı kırgız akınlı, tamga tanıp kat жазған, orozu beki akavız, ökmötük işte takşalgan, masaliyi avavız, ökmötük işte takşalgan, simbolu olup çındıktın, tarıkta atı kattalgan, tuyağırçı havavız, adın köre ırdağan, bugünkü kündü halavam, 100 yıl murdasındağan, mama canı Joldoşbek, ovun çelle, ır çelle, ozonda vırdap tur çelle, ovun çığırçı içinden, kıyılasından kur çelle, Joldoş tuğam develi, dayınlanı karagan, bir ömürü kısk eken, korup ketker kuvajal, Joldoş aldı aradan, uçkur emmes hazırda, ekil yaz öktüm var, roza menin cana köptür var, ayta verse tügön göz. Talantar köy elinde, mendeleyiftim mezgildik sistem basında, büt var jerimde. Emi vakit kız bekken, oşonduktan tuğandar, men ırımdı bütömün, emi ırdımın avuç şeriklerden kütömün. Рахмат агай, сонун болду чындыгында. Ушунча бир саатта кандай атайын бир жазып алып жаттадыңызбы же мындай түркмөлүк кошуп жамап кетүү талантты байкап калдыңыз? Анча жамап кетүү эмелерим бар эмилгери, тойлордо бар ырдашым. Эми ал жаш өткөндөн кийин анча сөздөр келбей калып атат. Мурда эми ушу азыр басам алгандан кийин улубойун эле качырсам керек эле дейм. Аябагандай сонун ошол жергеңиздин тарыхынан дагы улуу инсандарга барганда биз мындай маалымат ала алдык да, аябагандай сонун болду. Эми кийинки суроолорду сиздерге узаталы. Деги эле чыгармачылыкка кызыгууңуздар боюнча, алгачкы кызыгууңуздар боюнча айтып өтсөңүздөр, качан башталды эле, качандан баштап дал ушул аккордеонду колго алып ойноп калдыңыз? Мен чыгармачылыкка кызыгуум айында эле башталган, мектепте элечи. Мектепте башталып кийин себептерге байланыштуу эмгек мигранты болуп эмгектенип келип, анан бул жакка келип окуп калдым. Муну өзүңүз үйрөндүңүзбү же атайын бир музыкалык окуу жайдан бүттүңүзбү? Бул жактан музыкалык окуу жайлардан үйрөндүк, агайлардан көрүп. Демек музыкалык билимиңиз бар, сапатыңыз? Музыкалык билим бар, ооба. Жакшы, сонун. Ал эми сиздин чыгармачылыгыңызга салалы, чыгармачылыгыңыз жөнүндө. Чыгармачылыкка негизи мен бул жака жазган ырларым боюнча, акындык боюнча келдим десем болот. Анан ырды ошол 6-7 класста жазып баштагам, бирок анда мынчалык берилбейт элем. Кийин 11 классты бүткөндөн кийин ошко келип, бул жакта акындар менен мамиле түзүп, аларга сындатып, ошодон кийин акындыкка берилип кеттим. Акындардын сыны эмне деген нерсени берди сизге? Акындардын сыны жакшы эле сындады окшойт алар же жакшы жазыптырсың деди. Мындай каталары деле болду окшойт, Каталар болот, албетте, катасыз нерсе болбойт да. Мага сындаганда, мисалы мен мурда жана мен сени жакшы көрдүм, анан сен кетип калдың деген эле жазарчымын да. Анан кийин андай болбойт, ал жерде мындай техникалык ката бар, сенде муунга кара, эмеге уйкаштыкка кара, сөздүн маанисин кара, кара сөз менен эле жазып койсоң болбойт деген сыяктуу, китеп көп окуу деп. Ошодон кийин мисалы мен мурда көп китеп окуп алсам, ыр жазганын кызыккандан кийин китеп көп окуп, мындай сөздөрдүн терең маанисин түшүнгөнгө аракет кылып калдым да. Жакшы, сонун. Ошол эле алдыңкы пландарда китеп чыгаруу дагы болсо керек. Албетте бар. Анан дагы дал ушул таланттуулар группасында мен ойлоп жатканда бир гана ырчылар бар окшойт деп, ырчылар, аткаруучулар окшойт десем, бул жакта төкмө акындар, ырчылар, анан дагы кандай таланттар бар? Ушул дагы
бизде ошол ырдагандар чыгармачылыкта ыр жазгандар, ырдагандар, анан сындагандарды. Жакшы, келиңиз эми сиз өрүңүздү жалпы көрөрмандардын сынына коюңуз. Балким ырдап бересиз же балким өзүңүздүн жазган калемиңизге жазган ырлардан көркөм окуп бересиз. Анда биринчи ырдап берейин, Жакшы. Биринчи ыр окуп берейин, анан кийин ырдаткары. Көпчүлүк жагып, көпчүлүк суранган ырым бул мен жүрөгүмдүн ичиндеги жүрөгүм деген ырым бар. Ошону биринчи окуп берейин. Тапсам дедим жүрөгүңдүн дарегин. Таттуусуң сен, баарысынан да негим. Тег эч кимге көрсөтпөстөн катайын көзлөрүмдүн ичиндеги карегим. Күндө сени ойлоо менен түнөдүм. Кантип элим жан дүйнөңдүн түнөгүн. Келчи мага кетирбеймин башкага. Жүрөгүмдүн ичиндеги жүрөгүм. Маңызы сен, ар бир аткан таңымдын. Оту өчпөйт сендик үмүт шамымдын. Магдыраткан махабаттуу дүйнөгө мен өзүңө билбейм кайдан кабылдым. Түнүм жарык, сени менен арубак. Тазарттың го сезимдерди арулап. Таң калдырдың мени чынын айтайын. Терең көлдөй, тунук сүйү тартуулап. Сонун, чындыгында сонун экен. Негизинен акындыкты да мындай таптап жолго салса, сөз түрдө үйрөнүп алып кетсе болот экен. Мисалы үчүн менин деле башыма ар нерсе келет да, ойлоп отурупчу сөздөрдү бул жагынан тартып көрөм, бул жагынан тартып көрөм, анан чыкпай коет да. Демек, ал акындардан сабак алса сөз түрдө чыгат. Менде мындай болот да, жанагы мен олтурам сөөрдө, олтура берем. Мындай жазгым келет, бирок чыкпайт да, ошондой чыгарса болот экен негизи. Мен оюмда билбейм, мындай ичинде Кудай Таала ар бирине талант берет го. Эгерде сизде талант болсо, бир аз болсо дагы, айтат го 1% талант, 99% аракет деп. Болсо керек го. Тартып көрүңүз. Анан жогоруда акындардын сынына коюп баштадым деп айтып калаттыңыз. Анан негизинен ушул жерден суроо салгым келип атат. Ошол акындардын сынына койгондон кийин ырларды мындай оңдоп кайра жазган учурлар болдубу? Анан негизинен эргүү кандай убакытта келет? Негизи ырларды биринчи акындар сындаганда мен аябай ыйлагам. Мен ушинтишти, мен элдин алдына мынтип айтып койду депчи. Анан ыр жазбай мындан кийин деп бир топ жазбай жүргөм. Бирок жанагы жүрөгүңдө ыр жазбасаң жүрө албайсың да, ыр жазып жүргөн адамчы. Анан кийин кайра изденип, алардан кайра дагы сындагыла деп суранып баштадым. Анан бизге эргүү уксаңыздар керек, бардык акын эле айтат да, жамгыр жааганда, же болбосо манай жокто, анан же болбосо бирөөдөн катуу таасир алганда жазылат да. Ошондой учурлар. Жогоруда айттыңыз, дал ошол сындаган акындар мен мурда сүйүп калдым, жүрөгүм ооруп атат, мындай болот, жазат элем деп атпайсызбы? Эми теманы башка нукка бурдуңузбу? Балким жашоо, балким ата-эне, балким бала. Мен аны айтканым мындай сүйүп калдым, анан кетип калдым, мындай маниси жок эле жаза берет элем дегендей айттым да. Анан азыркы темам деле көпчүлүгү сүйүү. Лирика. Бардыгы сүй десем деле болот. Анча-мынча эле ата-эне болуп калбаса, башка жок. Жакшы, сонун. Эми Сүйүналы мырзадан бир чыгарма сураналы. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Ушу биз университетте окуп жүргөндөн баштап эле Кара кыз деген чыгарманы ырдап жүрөбүз. Биздин кимибиз эле болуп калды. Ошол чыгарманы аткарып берейин анда. Жакшы болот.
абдан сагындым жүрчү кайра көлгө барабыз жүрчү кайра көлгө барабыз кара кызы сени сагынам аңардыңбы азыр багыңдан эстен сени күзүнү кара бетиндеги сагатанда кара кыз ай айтчы кара кыз ал күндөрдү кайда табабыз балалыкты абдан сагындым жүрчү кайра көлгө барабыз жүрчү кайра көлгө барабыз кара кыз ай айтчы кара кыз Урматтуу кара жүздүү кыздар, эч качан капаланбаңыздар. Сиздер үчүн ырлар чыгып атат. Кайсы эле мына ак жүздүү, кайсы эле ак жүздүү үчүн кыздар үчүн ыр чыгарды эле. Туурабы? Мына ушундай сонун ырлар албетте кара кыздар үчүн жаңырды деп коелу, Эми биз болсо сурообузду кайрадан урланта берели сиздер менен. Кызыктуу, чындыгында аябагандай сонун бир эфир болууда десек болот. Эми агайга суроону берели. Агай негизинен эле көбүнчө ушул комуздагына кол ойнотосузбу же башка аспаптарда дагыбы? Жок, комузда гана. Комузду өзүңүз үйрөнгөнсүзбү агай? Эми бирөө мындай специалист бир адам эле мындай сызып берип турам да мындай. Мурда мандалин четип жүрчүмүн, комузду жакында эле үйрөндүм. Канча чыгарма аткара аласыз комузда? Мындай уккан чыгармаңызды, Ондан ашык болсо керек. уккан чыгармаңызды оңго түшүрүп аткарып кете Ошол аласызбы? менин мында үйрөткөн адам, ошол үйрөткөн ырдыгызда бүткөндөн кийин bir gün kelip kaldı, men bana mandalinle çerip жүргөндөрдү чыгарып ырдап атсам айтты, ака, bu siz men bilmеген küйлөрдү ырдап атасызга депчи. Ошо эми демек угуу жөндөмдүүлүгүңүз жогору, болсо керек. Сонун. Агай, ушул чекеңизге төш белгинен тагып алып, мындай сыймыктануу менен отурганыңызды биз байкап отурабыз. Ошол төш белгилери боюнча айтып берсеңиз. Бул мынауын иштеген жеринен берген. Мен госинспекция ишип пенсияга чыкканмын. Бул ардактуу инспектор деген значок. Бул значокту Аруу дүйнө деген клуб бар, ошондо дагы мүчөмүн. Ошол Аруу дүйнө клубунан берди, бул сөз чебери деген значок. Ошондой медалдар агай, сонун. Анан мен мындан ташкары ырлар жазамын. Комузда дагы ошол эми көп болбосо бир 10дон ашык ырдаймын. Мен ырларым ар түрдүү. Атам энем, мекеним, эч ким жазбаган кайненем деген ырым бар. Эч ким жазбаса керек. Балким ошолордон бирөөсүн мындай мен наизусть айта албайм, деппин. Анан кийин жол болду эле баягы бир убакта чолпонум деп чыга калды эле. Анан аны башкалар сындап, пародияларды жазып, жол болду акабыз дагы кызга күнөөнү коюп, алайлыктар дагы, ноокаттыктар дагы кызга күнөөнү коюп туруп алды эле. Анан кийин мен жок, айып эркектерде болсо керек деп туруп, ошол жол болду Алибаевга чолпондун жообу деген бир ырым бар. Ошону аткарып берейин. жакшы болот агай, келиңиз. Жол болду Алибаев чолпонум деп ырдап чыкканда, алайдан бирөөсү пародия жазып калды. Балык өңдү туйлабай, ноокаттан балык өңдү туйлабай калган азыр чолпонуң, кызыл колак чайкоочу болуп алган чолпонуң, аябастан семирип колуп алган чолпонуң, тыйын чөнтөктөн алып турат чолпонуң, күн кур эмес базарга барып турат чолпонуң деп туруп, мында дагы чолпон байлыкка кетти деген мааниде берип коюшту. Андан алайдан ырдашып чыкты. Чолпон айтат да, кымызды жайлообуз кырга менен жолгону, түшкөн кезде айылга түзгөн менен болгону, тузум турат кемибей турмушта жок толгону, күтпөй мени көбөмө аман жүрсөң болгону деп туруп, да мен бажыра келип алдым деген мааниде ырды бердилер. Анан мен баягыда ойлоп туруп, жооп кайтарып, күнөө бизде болсо керек деп, чолпондун жол болдуга жообу. Жакшы болот. Сонун агай, келиңиз. Çolponum dep ır жазып, боздоп жүргөн жол болду. Эски сүйүү жарасын козгоп жүргөн жол болду. Мен тасага кайрылып, ырдабасам болбоду. Ысыгыңда суутпай, издебедиң жол болду. Издеп туруп, издеп таап жүр турмуша, түздебедиң жол болду. Издебедиң жол болду, издебедиң жол болду.
Шындығында жол болды, сенің менен жүргөнмін, көрсем тойбой önüңө, жан дилимдей сүйгөнмүн, көрбөй қалсам 2-3 күн, от жалынға күйгөнмүн, өзі қачып кетті деп, өкінбөчү сүйгөнүм, өкінбөчү сүйгөнүм, өкінбөчү сүйгөнүм. Erken ушул турмушуң, кыйын экен курусун, кандай кылсаң тыйылат, кыргыздын кызы урусун, шаарга барып келаткан, чыгып калып жумушум, бир жүгүлү келди да, колдон тартып алды да, 2 жигит күч менен жүгүлүгө салды да, кыйкыртырып бакыртып алып кетип калды да, алып кетип калды да, алып кетип калды да. Алып бар үйүңө, карабастан сүйүңө, жолук салды башыма, жеңекеси жүгүрү, аргасыздан мен анан келин болдум жүгүңө, туруксуздук кылды деп сен тил тийгизбе сүйүңө, тил тийгизбе сүйүңө, тил тийгизбе сүйүңө. Кайра качым мен барсам, ала белең жол болду, качып кетип келди деп, чана белең жол болду, ак сүйүңдү сен айнып, кара белең жол болду, же кол шилтеп барыңа, ала белең жол болду, эрден чыгып барсам да мен жага белең жол болду, жага белең жол болду, жага белең жол болду. Ошол жагын мен ойлоп, кала бердим бул жерде, таш түшкөн жерде оору деп, макал борго элдерде, чыга албадым уялып, сен айылга келгенде, бирге кетип калмакмын, издеп келсең эгерде, чындап келсең эгерде, жүрдеп келсең эгерде. Сыналгыдан мырдайсың, чолпонумде безилдеп, болду артык чыдабайм, токтотурун тезирээк, уктан сайын ырыңды, эч жүрөгүм эзилет, жүрөк борум эзилет, эч жүрөгүм эзилет. Уналгыдан сен чыгып, чолпонумду ырдайсың, эзип бүттүң жүрөктү, мынча жанды кыйнайсың. Ezi büttün жүрөктү сен мынча жанды кыйнайсың, мынча жанды кыйнайсың, мынча жанды кыйнайсың. Нокотан ырдайт бирөөсү, берилди деп байлыкка, алайдан ырдайт бирөөсү, сатылды деп кайлыкка, жөрөк сүйүү сатылбайт, мен кызыкпайм байлыкка, жол болду сен алганда, мен жашайт элем айлыкка, жашайт элем айлыкка, жашайт элем айлыкка. Ой бай, агай чындыгында сонун керемет. Аябандай сонун жооп болуп тур. Ооба. Жол болду агайыбыз кандай кабыл алды? Уктубу өзү? Билбейм. Кабар жок азыр. Бир газеталарга да чыккан, неме болгон, уксуккандыр. Бирок сонун чолпонундай эле болуп. Баткентибеден дагы чыкканмын, анан о кыздар деген передача бар болчу. Нокаттан кыздар чыгып туруп, балада ушу бир бөлүгүн ырдады, бирок кимдики экенин айтпай ырдап өтүп кетишкен. Бирок ушулердин бөлүгүн ырдаштагы, э? Ушулердин бөлүгүн ырдаш. Сонун агай, керемет. Талантыңыз дагы да ташкындай берсин, өсө берсин дегендейчи. Анан агай ушул жерден суроо салгым келип атат да, негизинен азыр аткаруучу, ырчы катары, анан жогоруда айтып калдыңыз, ыр дагы жазам деп. Анан ушулардын ичинен жүрөгүңүзгө жакыны кайсыл агай? Ыр жазганбы же ырдаганбы? Ырдаган. Мен аккордеондордун дагы да, бирок өзүм тартпайм, бирок тартып берсиз да берем. Анан эми баары эле жакшы. Ыр жазган баягы кызым айткандай, ошол мындай бир ачууң келгенде, ошондо жазган ыр муңдуу ачуулуу чыгып калат. Аябай кубанганыңда келгенде жазганда кубанычтуулар чыгып калат. Ошол кайсы маалда келген илхам болсо ошондой чыгат да. Сонун. Агай канча уул кызды тарбиялап өстүрдүңүз? Азыркы учурда бактылуу ата болсоңуз керек. 5 кыз, 1 уулум бар. Кыздар баары үйлүү жайлуу. Уулум педагог илимдеринин докторлугуна кандидат. Кызылкана университетинде директор эле. Быйыл шайлоодо өкмөткө шайлоого койгой өтүп таза өкмөт болуп алды. Ошол. Элге кызмат кылып жүргөн убак экен да агай. Мен айтмай институт жакшы эмес эле. Эмне келдиң бияка десем, бул жагында көрөйүн дейт. Элге кызмат кылып. Сиздей атанын уулу болгондон кийин сөзсүз түрдө элдин кызматын аткарыш керек да анан кийин. Ооба, анан агай ошол кыздарыңыздын, уулуңуздан дагы мындай талантты байкай алдыңызбы? Уулум дагы ыр жазат. Эми ал мындай элге неме кылып элек го, анан кыздарынын дагы бир экөө жазаттар мындай. Жазма. Таланты бар.
Жакшы. Сонун. Эми кезекти кыздын 40 чачы улуу деп Ооба, бул жака Нурсулууга. сулуу кызга берели, э? Балким сиз да кырдап бересиз. Макул, анда азыркы учурда бул акем айтмакчы, булардын гимни кара кыз болсо, биздин кыздардын гимни Агатайым ай. Жок болсун, э? Бүгүнкү эфир мындай эмнегедир мындай шаңдуу болуп атат. Кайым айтыш болгон сыяктуу эле. Ошондо бул кандай намек болуп ырдалдыбы же Агатай барбы азыркы учурда кандай? Намек деп Анда өзү түшүндү окшойт, э? Эми Агатайыңыз ошондо кандай жооп кайтарат? Дароо эле Чармап аласызбы же кандай? Дароо эле жообун угалы да. Кайсыл чармаларды кайтарыңыз? Эми бизде университетте Рыспай агабыздын атабыздын ырларын көп үйрөтөт да. Ошолордун ичинде мен жүрөгүмө жаккандары издейм сени дегендер да. Ошону жанында турсам деле издейм. Azarında
Баракелде. Бирөөсү жанында турган деле издесе, бирөөсү агатайым деп намек берсе бул кандай түшүнбөдүм. Түшүнбөй эле издеп кетти десеңиз, Албетте тамаша аралаш, урматтуу телекөрүүчүлөр, эми сапарыбызды улантып баралы. Агай, сиз жогоруда айттыңыз, эфирдин башындачы, маектин башында айттыңыз, Рыспай Абдыкадыров фондунда мүчөмүн депчи. Азыр мына агайдын чыгармасын тыңдадык. Бул кылымдарга жашай турган чыгарма чындыгында. Агай жөнүндө эмне айткыңыз келет? Ал фондко негизи кантип мүчө болуп калдыңыз? Сиз дагы агайдын ырларынан аткарып жүрөсүзбү? Агайдын ырларынан аткарам. Бирөөгө көрүн тартылайм да. Анан ал фондко мүчө болгонум, бул жерде Чынара деген аял бар, аябай күчтүү, жакшы аял. Ошол менен таанышып калып фондко кирдим. Бирок Рыспай Абдыкадыров деген бул кайталаңыз талант да. Мисалы үчүн Рыспай Абдыкадыров бир мезгилде чыкканда башка эч ким болгон эмес. Андан кийин аябай көп оюнчулар чыкты. Бирок эч ким Рыспай Абдыкадыровдай болгон жок да. Рыспай Абдыкадыровдун ушундай эле үнү жетпей калган жерде аккордеон улап кетчү да. Биздин жаш маалыбыз мына кыз агатайым деген болсо, биз Рыспай Абдыкадыров ырларын ырдап жакчыбыз кыздаргачы. Рыспай Абдыкадыровду ошол фондко мүчө болуп жүрөм. Жакшы, агай, ошол балким чыгармаларынан бирөөсүн аткарып бересиз, мүмкүн болсо эгер. Кайсыл чыгармасын аткарып бериңиз? Комузулдар аткарып берейин, Макул, жарайт. Каралбаса керек. Жарайт. Тарынасың сырды тектеп, мен деп соқпайт жүрегим. Андай болсо ойлоп көрдү, неге минтип, неге минтип, неге минтип, неге минтип жүрегим. Аңаттарда бет алдымдан жаздың жели төгүлөт. Сен экен деп кучактарда айдан нуру, айдан нуру, айдан нуру, айдан нуру төгүлөт. Ойгонордо өзүң дейм, көрө салайт бетимди. Сен экен деп көзүм бас, сен экен өзүң деп көзүм бассам, жаздын жели аздар келип, аздар келип, аздар келип, аздар келип басылды. Те алыстан каран келет, көзгө сүйкүм элесин. Тосуп таксам жаздын жели, sen emessin, sen emessin, sen emessin, sen emessin aldağı. Sen emessin, sen emessin, sen emessin, sen emessin aldağı. Сонун агай. Рахмат агай. Анан ушул жерден суроо салгым келип атат. Эми ушул тандалган таланттуулар группасынын алдыда балким ошол таланттууларды дагы ылгап алып, мындай концерттик тур менен уюштурсакпы деген да пландар болууда, ушул боюнча да айтып өтсөңүздөр. Бар, ал план бар. Эми бул эми чагым Россиядан келсе уюштат го, айтып атат, ошондой кылып ушул тандап анан концерт коебуз деген мындай план. Балким Нурсулуу кошумчалык айтасыз. Бурулкан эже кечеги деле айтып аткан. Мен ошол Кыргызстанга барганда буюрса концерт уюштурабыз. Өзү колдон келишинче аракет кылып, ага чейин дагы мындай түптөлүп, жакшы чыгармаларды карап, ырдап,
өзүңөрдү мындай жөндөмүңөрдү өстүрүп тургула. Анан ошол барганда да ошондой эме планыбыз бар деп айткыла деген негизи. Суроо бербесеңиз жооп бербей калмак экем. Жакшы, алдыда буюрса концерттик программага дагы алдыдагы күндөрдө көп болобуз деген үмүттөбүз. Эми ушул группада негизинен канча адам бар? Группада 100дөн ашуун болуш керек, аябай көп. Группага таланттуулар деле кошо береби же анын ичинен ылгап алып анан кошобу же кандай шарттар бар? Тандалган талант Группага кошулууна. Айттым го, биринчи жалпы эле таланттуулар деп эле ачкан Элдик таланттуулар деп ачты Кийин биринчи. анан азыр эми интернетте жөн эле ден соолук сурашып эле жазышып болуп кетет го, андан кийин так мындай чыгармачылыкка берилген адамдарды тандап туруп, тандалган таланттар деп башка тайпа ачып койгон. Урматтуу замандаш, сиз Ош ТВ каналында Ару таң программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Биз студиябызга келген конокторубуз менен Айгөз таланттары. Уланталы дагы бир жолу эске салабыз. Бүгүн бизде конокто тандалган таланттуулар группасынын мүчөлөрү Нурмамат Максудов агай, Шералы уулу Сүйүналы мырза жана ошондой эле Нурсулуу Төлөнбаева. Маанайыңыздар жакшы? Эсир жагып жатабы? Нурсулуунун чыгармачылыгына дагы тереңдеп кирели анда, Ооба, ошондой кылалы. Ыр окуп бересизби же ырдап бересизби дегендей. Ыр окуп анан ырдап берсем болор э? Сонун болот. Анда бир сунуштар да түшөт да, мага мындай темада ыр жазып бер деп. Бирөөнүн суранычы менен жазган ырым бар, анан өзүмө жаккан үчүн окуп берейин. Сен бар туруп сенсиздикте жүрөмүн деген темада. Күндөр агат, саатта сызат токтобой. Сен да мен да бири-бирибиз жоктобой. Сапырылган санаамыңдар азырда тынчый албай. Жүрөт деле онтолой. Биз биргебиз, ооба чогуу жүрөбүз. Көп убакыт каткырышып күлөбүз. Жасалмада бирок мунун баарысы биз ушундай кызык өмүр сүрөбүз. Жаным, жарым, теңебесим эч кимге. Мен канчалык сүйөрүмдү эч билбе. Сен үчүн кымбат турат менден да. Капчыгыңда кошо жүргөн 5 тилде. Сага жагар, балким азап тартканым. Сан миң ойго сен деп гана батканым. Сени күтүп кучакчай үмүттө, билсең гана көз илмебей жатканым. Макулмун мен, түйшүк балким үйөмүн. Мүнөзүңдөн, ооба балким күйөмүн. Сенден кетип сенсиздикте калгым жок. Сени катуу, ооба катуу сүйөмүн. Сени катуу сүйгөн үчүн азырда сен бар туруп сенсиздикте жүрөмүн. Жакшы, Нурсулуу. Бул ырдын темасы сиздин жашооңузга да тиешеси бар болуш керек. Анткени жүрөктөн өтмөйүнчө акын чыга албайт да. Ал буйртма берген адам Жанымда турса башка нерсе болот. Ал мисалы үчүн буйртма берген адам баштан өткөргөнүн сизге айтып бердиби? Кандай болду? Айтып берди. Ушундай Айтып жазып берди. берген сыяктуу. Анан негизи ушундай баягы буйртма берген ырларды жазуу бир топ кыйын болсо керек. Кыйын болот. Өзүңө эргүү келип, мисалы эргүү келсе, тез эле жазып коесуң да. Катар кылып эле жазып саласың. Анан бирөө мындай жазып бер десе жаза албай каласың. Анан алар кетет да, бой көтөрүп жазбайт да. Жазып бербейт айтсаң деп. Ал оон жаздырды ал чыгармага кандай болду? Жок. Жөн эле ырларым окуп, анан мен жашоомда ушундай ыр жазып бербейсиңби деп. Жигитине жөнөтүп койду анан. Жөнөттү окшойт. Жакшы, эң сонун анан азыр ушул акындардын, чыгармачыл жаштардын башын бириктирген Ош шаарында деле бир топ борборлор бар да, ошолордо да мүчөсүңөрбү? Мен Өрнөк башаты деген группа бар болчу, ошол жакта бар болчумун, бирок азыр тилекке каршы чыгып кеткем. Үй бүлө шартка байланыштуу телефонум катыганына андык кой. Түшүнүктүү. Үй бүлө шарт деп калбадык. Эми ырдап, мындай бийлеп, көңүл ачып эле жашоо кечире берсең кандай сонун. Бирок анын артында тиричилик бар да, курсакты, кара курсакты той кылыш керек депчи. Эми кайсыл кесиптин ээсиздер, эмне менен мындай акча таап дегендейчи? Мен азыр өзүм мындай карапайым эле жумушта иштейм. Базарда эле анан Ошмо искусство факультетинде музыкалык билимим бар. Жакшы, сонун. Анан бул жакта Сүйүналы мырза дагы айтып калган ошол музыкалык билимим бар деп же ошондо сиз окуп бүттүңүзбү же болбосо азыркы убакта деле окуп жатасызбы? Азыркы учурда быйыл 4-курспуз. Студентсиз. Студентпиз. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде. Музыкалык билим берүү адистигинде. Билим алып жаткан. Сонун, жакшы. Чыгарма угалы дагы бир. Да, ырдап берели. Кайсыл чыгарманы антып бересиз? Сен болсоң көңүл кайгы.
кесиптеш. Баракелде. Экөөнүн ортосунда бир нерсе бар. Же болсо Мен пайда мындай болот. адамдарым айтып берип атат деп. Тамаша, күлкү жеткирсин Ооба. негизинен. Ар дайым ушундай чыгармачылыгыңыздар өркүндөй берсин. Ийгиликтерди каалайбыз. Агайдан балким чыгарма суранабызбы? Майлы. Кайсыл чыгарма? Кайсыл чыгарма тартып бересиз? Академияда bir редак коюн, Жаныш Кочкоровдун ырдайы. Ырдайра убакыттар кечкенде мага келсин кечкенде асыл кечин кайдан чыгып Yaşım 60'tan ötkende Kadırına yetkende Seni sırrını çeçkende Yüreksizday göründürün Sen yolu benden karı ketkende Sen de seket Asman demez yerdesin Sen da menden Könlüsü var bendesin Yaş 35 gün ömür bolsun Sen yüzdün yaşılmakbız emnesin Yaş 35 gün ömür bolsun Sen yüzdün yaşılmakbız emnesin Sünlerdü yaşılmaksınlar emnesin Сонун маанайды көтөрдүңүздөр агай. Ооба. Чындыгында чыгармачылыгыңыздарга биз таазим этебиз. Ар дайым ушундай элдин ичинен суурулуп чыгып, элдин мындай өкүлү болуп, мыкты чараларды аткарып жүрө бериңиздер. Үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Ооба, ыраазычылык билдиребиз. Талантыңыздар ташкындап, өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Ушул таланттар группасы дагы да болсо кененин кулачын жая берсин деген жакшы бир ниеттерди айтып калабыз. Эми болсо биз конокторубузга уруксат берип, сапарыбызды алдын көздөй уланталы. Алтыда дагы бир сонун түрмөк бар. Бул психологдон кеңеш. Акыркы учурларда болгондо дагы азыркы заманда психологко кайрылгандардын саны арып барат экен да. Анын артын карап көрсөк, баары телефон менен алек болуп, жан дүйнө сүйлөшүү, жан дүйнө менен баарлашуу бир аз алыстап барды. Келиңиз бүгүн жан дүйнөңүздү тыңдап көрүңүз, эмнени каалайт. Алдыда психологдон кеңеш түрмөгү.